Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум. Мен силерге шашып келип, сыйкырдуу жомок китебимди даярдап атсам, кана ачкының тезирээк 35-бетти ач. Ал жерде эң сонун кумурска жөнүндө жомок бар деп китебим сүйлөбөдүбү достор? Анан мен китебиме макуланда бүгүн билимдүү кумурска деген жомокту айтайын деп убада бердим. Анда эмесе менин сыйкырдуу ушул китебимдин сунушу менен билимдүү кумурска деген жомокко кулак түргүлө. Илгери өткөн замандардын биринде ээн талаада кумурскалардын айылы бар экен. Алар сырткы ар кандай душмандардын кол салуусунан коргонуу жана жайма-жай жашоо үчүн бул жерге баары топтошкон эле. Тоолордун ары жагындагы бир кыштакта күн сайын бир окуя болуп турчу. Күндөрдүн биринде бул кумурскалардын уйугунун жанына бир топ балдар келип ойношуп, жаратылыштын кооз гүлдөрүн, тоолорун, бактарын сүрөткө тартышты. Бул жер укмуштуудай кооз болгондуктан ар бири ар башка жаратылыштын кереметтерин кызыгып, аябай тартып жатышты. Бири жер бетин бербеген кызыл тасыл гүлдөрдү тартса, бири болсо тоолорду. Анын башында уюлгушуп жылып келаткан булуттарды тартты. Бирок күтүүсүздөн аба ырайы бузулуп, күн күркүрөп, чагылган чартылдай баштаганда балдар үйүн көздөй шашылып жатышып, кагаз калемдерин унутуп, таштап кетишти. Кумурскалар менет кеч келет эмеспи? Күндөрдүн биринде бир кумурска уюгунан бир топ алыс жака чейин саякаттады. Анткени ал жака барып, уюгуна керектүү нерселерди ташычу. Бүгүн бир кызык нерсеге кабылды. Өмүрүндө мындай нерсени көргөн эмес эле. Бир калдайган аппапак кагазда укмуштуудай кооз жаратылыштын сүрөтү тартылып турат. Сан жетпеген кызыл тасыл гүлдөр, тоолор, бактарактар, шаркырап аккан суулар, асманда удургуган булуттар, учуп жүргөн куштар, кой чеме, кумурскалар көрүп жүргөн жашоодогу көрүнүштөрдүн баары тартылыптыр. Анын катарында аппапак ак кагаз анан карандаш жатыптыр. Аны уюгуна сүйрөп кетейин десе, алы жете турган эмес. Ошондуктан ал кумурска муну көрөрү менен досторун чакырды. Достор! Бияка келгиле, мен силерге бир укмушту көрсөтөм, деди. Аны угаары менен 5-6 кумурска учуп жетишти. Алар ак, таптаза, ак кагазды, анын үстүндө жаткан калемди көрүп аябай таң калышты. Анан алар баарлап өздөрүнүн уюгуна сүйрөп келишти. Уюктагы кумурскалар тегеректеп калышты. Ошондо баягы кумурска бул ак кагазга маашырлана карап, ар тарабындагы досторуна калемди көрсөтүп, бул калем эмне экенин билесиңерби? Билбесеңер билип алгыла. Бул калем таң калыштуу нерселерди тартат деп аябай мактай баштады. Койчу, бул калем эмнени тартмак эле, дейт башка кумурскалардын бири. Анда калемди мактаган баягы кумурска, сен мындай керемет заттарды башта көрбөсөң керек. Ошондуктан ишенбей, өз оюңду бербей, талашып жатасың да. Мына, бул алдыда жаткан кагазды карачы. Кандай гана керемет, ажайып бир укмуш, гүл бакчасы сыяктуу сүрөт тартылып калыптыр, дейт. Анда бул кумурскалардын арасында турган абдан өткүрү, жок, калемге эмес, манжаларга караш керек. Кагазды гүл бакчасына айлантып кооз кылып тарткан калемде эмес, аны кармаган манжаларда да, дейт берки экөөнү карап. Ошентип калган кумурскаларда курбуларынын бул кызык аңгемесине активдүү катыша башташты. Экөөнүнөн дагы өткүр көрөгөчтүгү менен айырмаланган дагы бир кумурска алдыга чыгып, менимче, деди катуу үн менен.
Iş kalemde da emez, mancalarda da emez, bardıq işti kol жасайды dedi. Анда дағы bir кумурска бармактар болсо колдун bir бөлүгү болуп эсептелет да. Кол аркылуу калемди кармап, анан bir ишти жасайт деди тиги. Булардын мындай талашып тартышып жатканын көргөн кумурскалардын баары бул жака топтолушуп калышты. Мына ушинтип кумурскалардын тартышып талашуусу bir топко чейин уланды. Ар бир кумурска өздөрүнүн айткандарын туура көрүп, ызычуу болуп калышты. Канча талашып тартышса да, бир пикирге келе алышкан жок. Акыры сөз айланып келип, кумурскалардын эң акылдуусуна тийди. Бул билимдүү кумурска сөздү баштардан мурда, ал жерде топтолгон бардык кумурскалардын айткандарына маани берип, кунт коюп угуп, жыйынтык чыгарып мындай деди. Шектенбей эле койсоңор болот. Анткени бардык жетишкендиктерди дене көрсөтөт. Дене биздин оорубузду колдон, жеңилибизди жерден алган тирөөч сыяктуу болот. Ал эми денени акыл башкарат. Чындыгында бул иштерди, бул кооздуктарды акылдан башкасы жасай албайт деди. Мындай кызуу талкуудан кийин ушундай акылдуу сөздөрдөн соң башка кумурскалар үн сөз жок туруп калышты. Бирок кандай гана өкүнүчтүү, анткени билимдүү кумурскалардын да билбеген нерселери бар эле. Ал нерсе эмне эле? Акыл менен жан. Жараткандын буйругу менен жаралган, андан кийин жан кыймылдап акыл башкарат деген аныктаманы эч ким кошумчалап айта алышпады. Демек, акыл башкарат. Калган дене анын буйругун аткарат. Биз эмнени ойлосок колубуз ошону жазайт, дал ошону аткарат. Дагы бир нерсени айта кетели, кагаз калемсиз, калем кагазсыз болбойт экен. Анда колуңарга калем, кагаз алып, жаратылыштын кооздугун тартууга киришкиле. Кана, ким кандай сонун сүрөттөрдү тартар экен, аны атеңнеңерге көрсөткүлө. Мына балдар, сөзсүз мен айткан тапшырманы жасагыла. Кана, калем, карандаш, сүрөт тартчу бүт шаймандарыңарды даярдап, анан эртең сонун сүрөттөрдү тарткыла. Ушуну менен бүгүнкү жомогум соңуна чыкты. Карагылачы достор. Силер күнүгө кармап, көрүп жүргөн кагаз менен калемге кандай кызыкты бул кумурскалар. Кумурскалардын жашоосу дагы өтө кызыктуу. Эч качан кумурскаларды өлтүрбөгүлө. Ананда уюгун бузбагыла, макулбу? Эгер адашып жүргөн кумурска болсо, акырын көтөрүп барып, уюгун таап, кошуп койгула. Бул да силердин айкөлдүүңөр. Мына ушундай кызыктуу жомоганда соңуна чыкты. Бул жомокту мага сунуштаган ушул кызыл, сыйкырдуу китебиме достор рахмат айтып коелу. Рахмат китебим. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө достор, бейпил түн.